Май күйісінің башында айтып қалдыңыз, ошол президент Садыр Жапаров өзі сунуштап қалды деп. Эмне себептен Кудурет Тайчабаровду тандады деп ойлойсуз? Чынында мен бир ай келген жокмун. Кыргызстанга чакыруулар болду. Ар кайсы постторго губернатор бол деген, ошто бир 2 жума бош болуп калбады. Ошол жака губернатор бол дегенде сунуштар болду. Ошол кезде жаш губернаторлор коюлуп атпады. Мен чынында Кыргызстанда айлык аз экенин билем, келген эмес. Себеби мен ошол Россияда жакшы бизнести түптөп койгон элем. Биз жанагы банктардан рассрочка лизингке машиналарды алып, кыргыз жигиттерине эле арендага берип, ошону өзү менен жаап, кийин ошол менен пайда тапкан немени жолго салган элек да. Автопарк мындайча айтканда. Анан мен келбей койсом азыр ал жакта жакшы бутка туруп кетмекмин да. Бирок мен атам алдында убада бергем, мен сени балам окуттум, болгон аракетимди жасадым, ошол неме дипломуң жоңго алып кетпесин, мамлекетке дагы кызмат кылышың керек депчи. Себеби биз чет өлкөгө кетип калбасын деп корккум да. Анан ошол убаданы атабыз каза болуп калгандан кийин убаданы аткаралы деп, эми өмүргө гарантия жок деп келип кызмат кылдык, ошол сунушту кабыл алыпчы. Бирок мен башка кызматка, айлыгы жакшыраак кызматка макул болуп келген элем. Анан эми президенттин сунушу менен сенден башка эч кимге ишенбейм, сатылып кетиши мүмкүн же коркутса коркуп калышы мүмкүн, ушундай проблема бар экен дегенден бардым мен чынын айткандачы. Анан 1 жыл иштегенден кийин ошол съездин субъекттери, бүт коллективи бир тууган болуп калат экен да, мындай үй бүлөң болуп калат экен. Анан үй бүлөң оор кылда таштап кетиш дагы ыңгайсыз болуп калат экен. Анын үстүнө мен могу маселелер чечилбей кетип калчу болсом, мына бул ушинтип кыйын болуп сүйлөп, келип иштеп көрдү, эчтеке кыла албады деген сөздү уккум келген жок. Бир жыйынтык көрсөтүп туруп, анан кетейин деген ойдо азыр иштеп атам. Кайсы сапатыңыз үчүн жактыңыз ал кишиге? Билбейм, мен мисалы же ортомчулар болду, баягы бизде кыргызчылыкта бар эмеспи? Кудай сөөк, дос тааныш, таза болбосо досумдун тайкеси, классташы дегендейчи. Мен президентти 2010 жылы Ата журт партиясынын штабында иштеп калгам. Ошондон бери эле тааныйм. Депутат катары ишмердүүлүгүнө аралашып жүргөндө дагы, андан сырткары ал түрмөгө отуруп калганда мен карындашым жогорку кеңеште иштейт эле. Анын жана выступленияларын, стенограммада жазууларын бардыгын ошол карындашым депутатский запросту Равшан Жээнбековго жазып, ал алып чыгып берип, анан ошол тексттерин жазып берип, Садыр Нуркожоев түрмөдө отуруп ошолорду таратып, ошентип неме болуп калды, мындай соцсет аркылуу эле байланышып, WhatsApp аркылуу байланышып эле мындай идеяларды бөлүшүп эле жүргөнбүз, эч кандай неме болгон жок. Андан кийин ушул мага куугунтуктар болду, ар кайсы тараптан акча сунуштар болду. Ошонун баарынан отказ бергенин тиги киши деле кабардар болуп турду. Ошол себептен ал киши менин акчага кызыкпаганымды, принципиально эч жака сатылып кетпегенимди, эч кимден коркпогонумду билип туруп анан чыккан.